Assalamu алейкум. Biz 19 iyun 2023 жылы YouTube каналыбызга сот, прокурор, кылмышкер какшаган эл аттуу чыгарылышты жарыялаганбыз. Бул иш боюнча бүгүн Бишкек шаарында жогорку сотто жазык иштер боюнча соттук коллегиясында айыпталуучу Максудов Маруфка жана жабырлануучу Садыкова Наргизага тиешелүү болгон кылмыш иши каралып чыкты. Жыйынтыгында жогорку соттун соттук коллегиясы жазык иштери боюнча Ош шаардык сотунун 2022 жылдагы 14 октябрдагы өкүмүн өзгөртүп, айыпталуучу Максудов Маруфка бул кылмыш иши боюнча максималдуу жаза чарасын колдонуп берди. Андыктан мен жеке өзүмдүн атыман жана Садыкова Наргизанын атынан жогорку соттун жазык иштер боюнча соттук коллегиясына терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мындай адилеттүү, мындай акыйкаттуу өкүмдөрдү же болбосо соттук актыларды биз күндөй эле көрө бербейбиз. Андыктан дагы бир ирет сиздерге чоң рахмат. Биздин мамлекет укуктук мамлекет болуп эсептелет. Ошондуктан бардык маселелер мыйзам талаасында, мыйзам чегинде каралат. Жана мындан да ары акыйкаттуу чечимдер, өкүмдөр, акыйкаттуу, адилеттүү соттук актылар көбөйө берет деген үмүттөмүн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Sotanın korkunç bölümü caylanan Kıbrıs Respublikası'nın konusunda Sosyal Doğrusu'nun 439, 441, 446, 447. bölümlerinin cana 448. bölümlerinin 1. bölümünün 2. punktunu getirişip alıp Kıbrıs Respublikası'nın Jogorku Sotunun sotu kollegiyası Totongalar Maksudov Marufcan Abdijalilович тууралуу Ош облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2023 жылдын 4 апрелиндеги өкүмү өзгөртүлсүн. Максудов Марufcan Abdijalilович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 бөлүмүнүн беренесинин 3 бөлүмүнүн